Кутмантаңыздар менен дагы бир ирет урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде болсо эң алгачкы бүгүнкү 31-октябрдагы сыйлуу конугубуз дагы келип калган экен. Сиздерди көп күттүрбөстөн албетте тааныштырып өтөлү. Республикалык кыргыз тили коомунун вице-президенти, журналист эжекебиз Нуркуз Кадырбек кызы. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Кутмантаңыз менен. Рахмат, өзүңөрдүн да кутмантаңар менен жалпы кыргыз элине кутмантаң каалайлы. Элечекти кийип, сонун болуп кирип келгениңизде эле биздин маанай сизди көрүп эле ушунчалык жогорулап кетти. Абдан көтөрүлдү десек болот, абдан сонун жараштыр. Ушул сөз менен, жакшы сөз менен баштайлы маегибизди. Бул өзү элечегим сыймыгым деген жумалык, бир жумалык. Уюштуруучу Оймогарт коому жетекчиси Айжан Акылбекова. Атайын социалдык түйүндөрдөн, телефондордон чыгып, WhatsApp байланыштарынан, ушундай бир чоң Москвада жумалык өткөрүп келишпеди. Ал башка долбоордун алкагында болсо дагы элечекти жайылтуу. Ошондо жазганда баягы мен катышайын деп жүрөгүбүз менен кабыл алгандар болдук. Анан тагдырдын буйругу менен ушул жумалыктагы 25 айымдын бири мен эле болуп калыптырмын. Азыр эми кийип жүрөбүз. Силер айткандай баягы көчөдөгүлөр таң калып эмес, бул эмне артист болуп алган эмес, урмат менен карайт экен да. Анан ошол нерсени да жоопкерчилик менен алып жүрүш керек экен. Анан 25 менен сырткары 25 айым деп калдыңыз. Эгер сыр болбосо, алар кимдер? Анан кийин көпчүлүк теле көрүүчүлөр дагы ушул социалдык тармактардан окуп калдым. Биз дагы ушул жумалыкка катышсак болобу? Негизи эле жумалыкка катышуунун шарттары кандай деген сыяктуу суроолорду узаткан экен. Ушул тууралуу да кененирээк айтып кетсеңиз. Жумалыкка катышуунун шарттары кандай деп биз биринчи сураганыбызда эле ушундай жооп болду. Оролгон чыныгы кыргыздын энелери кийген элечек болсо экен. Анан баягы муляж катары жасалган, жөнөкөй бир соода саттык үчүн жасалган нерсе, бул анын пародиясы болуп калат депчи. Ошол нерсени кыла берсек, ушул форма ушул эле турбайбы деген нерсе болуп калбасын деп. Бунун өзүнүн тарыхы, мааниси бар да. Ал жөн эле тигип ичине баягы катуу кагаз коюп койгон элечектин мааниси баркы жок да. Бул оролгон, баягы эне болууга даярдануу, бир үйдүн очогун коту болууга даярдануу болуп эсептелинет. Ушуну алып, көчтү деле балдар, энелер төрөп, мисалы баласын ороп, колуна алып дегенге даяр болуш керек да. Бул 20 метрдей ак кездеме башыңда оролуп жүрөт да. Анан неге биздин энелерибиз илгери остеохондроз болгон эмес, эмнеге залдарга барган эмес десе, муну көтөрүп, дагы чачпакты көтөрүп, анан баланы көтөрүп коюп иштеп жүргөн аялдын бели деле, мойну деле ирейбейт экен да. Ошон үчүн мен сунуштайт элем, анан урматтуу теле көрүүчүлөр, катышкысы келген айымдар болсо, бул сонун нерсе, колдойбуз. Бир гана шарты бар, ошого жарашыктуу кийим болуш керек. Кандайдыр бир кыска кийим же болбосо шым менен болбойт, узун көйкөлгөн түсүнө мааниге эмес, узун көйкөлгөн кийим, чапан, кемселдер менен анан сөзсүз түрдө оролгон элечек болсун. Аны сөзсүз Оймогарт оросун деген шарт жок. Орушто деле орогонуна Бүажар Казыканова эжебизге окшогон, Асылжан Камбарова окшогон сиңдилерибиз бар. Ошолорго оротуп кийсеңиздер болот. Келиңиздер, бир чогуу чыгып басалы, чогуу керилели, чогуу жайылталы, биздин кийинки муунасындагы аткарган бир аз болсо да вазифабызга окшогон салымыбыз болсун. Анан бул жумалыкта эжеке албетте ушундай айтып калдыңыз, шарттарын бир аз түшүндүрүп өтүңүз. Анан дагы жаш курагында өзгөчөлүктөр барбы, мисалы үчүн? Сөзсүз түрдө элечекти айтып атпаймынбы, аял, анан эне болууга даярдануу бул кийим болуп эсептелинет. Форма мазмунду биротоло өзгөртүп уя албаган менен чагылдырат да. Мисалы, сиз ак халат кийсеңиз, анан дароо дарыгер экенин түшүнөсүз. Аябай татынакай, жалтыраган кийим кийсе, муну сахнадамы экенин түшүнөбүз. Ансыңарында эле элечек бул кыз бала эмес, секелек эмес, эне экендигин, аял экендигин берет. Мунун тарыхы катары Курманжан датка көркөм тасмасында Курманжан даттан үйүнөн чыккандан кийинки эки чачы өөрүп, анан элечек менен атка минип кетип аткан жери бар. Бул демек сен келин болдуң. Бир үйдүн ошогун кармашың керек. Ошолго карата сенин жоопкерчилигиң күндө эске салып турчу форма болуп эсептелинет. Энелер, анан жубайлар кийсе жакшыраак болот. Анан кыздар кийип даярданабыз десе деле бул мындай бир одоно мыйзам бузгандык болбойт. Демек, ал эне болууга даяр, жубай болууга даяр кыз катары кабыл алсак болот. Анан элечекти кийгенден кийин сиздеги сезимдер кандай болуп жатат? Буга чейин дагы элечек кийип көргөн белеңиз? Мен эми мектепте жүргөндө Канекейдин монологун аткарып күлүп калчумун, мен эл артист болоюн деп калдым депчи. 10-11 класстарда ошону аткарып элечек кийчүмүн. Бирок ондо кийип аткарып бүтүп ыргытып чечип, ал баягы биз айткандай катык кагаздын элечектер эле. Бирок мен кыргыз тили коомунун мүчөсү катары өзүбүз 2009-жылы элечекти жайылталы. Эркектерибиз калпак, аялдарыбыз элечек кийип 31 августта көчөгө чыксын. Себеби бул кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгү деген демилге менен чыкканбыз. Ошол демилге, ошол баалуулуктарды Оймогарттан көрүп, биз коомдагы сүйүүнү менен кабыл алып атабыз.
чындыгында жоопкерчилик болот экен. Мен улуттук кийимди аябай көп кийген айыммын, аны баары билишет. Көчөдө да көп кийем, салтанатта болсун, тойдо болсун, көп кийем. Алтыгүл баягы орустун майрамы деп эсептелинген жаңы жылга деле улуттук кийим кийип бара берчүмүн, күлүп калышчы. Бирок элечекти кийип көчөгө чыгып көргөн эмес экенмин. Кадимкидей жоопкерчилик болот экен. Муну кийсе күлсө болбойт деген нерсе жок. Элечекти кийип алып өзүң эле бутуң чапкылап күлө албайсың да. Ушундай нарк менен кетип атсаң, анан аял катары сени бир урматтоо менен могу элечек экен деп ара карап атсаң, анан эле бирөөнү далга таптап күлүп баратканга өзүң деле жол бербейт. Ошон үчүн баягы бул кайсы бир деңгээлде ойлойм, өзүбүздү коомду адепке тарбиялоонун ыйман, маданият адеп жылында дагы бир сонун нерсе болчудай. Ушуну кийип көчөгө чыксак, балким баалуулуктар. Азыр 7 жаштагы кыз менен 70 жаштагы кемпирдин кийимин деле, анан өзүн алып жүрүү маданиятын деле айырмалоо кыйыныраак да. Анан балким элечекти кийсек, ошол жоопкерчилик пайда болот беле деп. Мисалы, ажыга барып келген киши деле аппак кийинсе, мен тансага бийге түшсөм болбойт, анан тиги спирттик ичимдик ичкендердин жанында отурсам болбойт деген жоопкерчилик болот эмеспи? Ошол сыяктуу бир жоопкерчилик пайда кылат. Мен ойлойм, ар бир аял кийсе жакшы болот экен. Өзгөчө кышында кийиңиздер, баягы аң териден жасалган тери баш кийимдерди аябай кымбат алгандан көрө элечек ары жылуу, ары кооз, ары баалуу, нарктуу нерсе болот экен, сунуштайм. Анан дагы бул жумалык жергебизде кайсыл жерлерде өтүп жатат азыркы учурда? Дагы болсо кайсыл жерлерде? Кыргызстандын бардык жерлеринде өкүлдөр кийип атышат, бирок эң көп Бишкекте. Бардыгыбызга ошол оймо карттан окшош оролгон элечектер салынды. Бир мезгилде кийип чыгып атабыз. Байкасаңыздар керек, эч ким өзүнүн элечегибизде саймалар, оймолор, жаркылдакан таштар жок. Себеби күнүмдүк элечек ушундай жөнөкөй, аппак, таза кездемеден, анан ыңгайлуу болгон. Анан саймаланган, оймолонгон нерселерди статусуна карап, анан майрам күндөргө салтанатка карап кийишкен. Ошон үчүн күнүмдүк элечек ушундай эле болот. Мен эми айымдарга да кайрылып кетпем, базардагы элечектерди көрүп, анан ошондогу жалтыраган таштарды көрүп, муну кийип чыгып алсам, мени баягы олуттуу эмес кылбай карап калышат, артист деп калышат деген апалар болсо кийип чыгыңыздар. Аппак элечек сиздердин наркыңызга нарк эле кошот. Бул бедел баркыңызга эч качан доо кетирбейт. Биздин урматыбызды андан бетер ойготот. Апаларды ансыз да жакшы көрөбүз. Элечек менен эки эсе сонун көрүнүп калса керек. Анан дагы сиз түрдө айтып калдыңыз, ушул бул базардагы элечектердин айырмаланып турганы менен ушул көпчүлүк эле биздин апаларыбыз дейбизби, ушул көпчүлүк айымдарыбыз деле урушту бир кыйынчылык жаратса керек албетте. Бул тарыхыбызда, тарыхыбызга бай дегендей. Негизи кимдерге оротуп, кимдерге кайрылып, кимдерден алса болот? Балким биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн арасында кайсыл жактан алсак болду экен деп отурган энелерибиз дагы болуп калышы ыктымал. Азыр эми Кудайдын кулагы кубансын, баягы Совет мезгилиндегидей улуттук кийимдер, нарктар бааланбай калган учур эмес. Ар бир айылда асылзат айымдар деген топтор бар. Ар бир айылда сеп жасаган айымдар бар. Биз билбеген айымдар болушу мүмкүн. Ошолор деле оройт. Мисалы, алай айымдары деп өткөндө мекендештер форумуна кийип келишти, дал ушундай оролгон элечектерди кийип келишти. Мен өзүм билгенден оштон дизайнер кызыбыз бар, Асылжан Камбарова оройт, кыздар кийип жүрүшөт. Андан кийин Ноокатта өзүм баягы асылзат айымдар телекөрсөтүүсүнө тарткам. Буажар Казыканова эжебиз оройт. Оймо карттын деле өкүлчүлүктөрү бар. Ушул жумалыкты өткөрүп алгандан кийин алардын деле кол бошоп калат. Бишкекте дагы 4 жерде бар. Анан Жанара деген бренд бар, ошол кызыбыз ороп жүрөт. Орой турган адамдар бар, издесек табабыз. Анан өзүбүз деле болгону мындай өзүбүз эле ороп кие берсек, баягы көчөдөгү эле жаш балдар манас айта берип, манас ушул эле турбайбы деп, манастын кадырын кетирип алгандай, элечек ушул эле турбайбы деп тентейип калбаш керек. Элечектин өзүнүн баалуулугу кылымдардан кылымга сакталыш керек. Ошон үчүн адистерге оротсок болот. Мен элечек кийип чыгайын дедим эле, көчөгө эле, тойго эле балам десе, ушул мен айтып аткан айымдардын бардыгы оозуна толтура баа айтып, кыйнабай турганын мен билем. Себеби алар деле патриот болгон үчүн ошону ороп жүрүшөт. Ошон үчүн ороттом десеңиздер, тапканга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми ушул кыргыздын бир кандай десем, улуттун бир символу болгон бул ак калпагыбызды 5 март күнү ак калпак күнү деп белгиленип келет. Анан кийин дагы ушундай бир суроолор жаралган эле. Негизи ушул элечек күнүн деле белгилесек болбойбу деген. Болот. Мен өзү баягы кыргыз тили күнү деп эле 23-сентябрда баарыбыз бири-бирибизди куттуктап, эртеси унутуп калабыз го. Ошондой болуп калбаса экен деп бир күндө кылып койсок жакшы. Себеби ошол калпак күнү менен калпак кийген жаштар көбөйдү.
бирок күндө кийсе экен деп жумалык уюштуруп атабыз да биз. Күндө эле кие берсек экен деп. Себеби дагы бир жолу айттым, бул ыңгайсыз эмес. Аябай ыңгайлуу. Баягы энелерибиздин көбү 10 килограмм балдарды чоңойткон 7-ни 8-ди ошону бир жылдап көтөргөн, белдерен кийет, моюндарда туз бар дегенде ушулардын баардыгын момунтип алып жүрүшүбүз керек экен, турника асынышыбыз керек экен деп эле элечек кийип чачпак тагып алсаңыздар, мындан өткөн дарылоо жок. Ошон үчүн күндө кийилсе экен деп атам. Анан элечек күнүн өткөрүү боюнча биз дагы эгемендүүлүк күнүндө 31-августта бардык апаларыбыз элечек, бардык аталарыбыз калпак, кыздарыбыз ошо топу, үкү топулар менен чыкса дегенбиз. Бул башка улуттарды басмырлоочу бөлүнүү эмес, кыргыз мамлекетинде жашап аткандыгыбыздын далили. Анан бардык улуттар улутубузга, жынысыбызга, тилибизге, расабызга карабай кыргыз мамлекетинин жаран экендигибиздин бир тууга бириктириш үчүн ойлонуп табылган нерсе болчу. Сунуштап жүрөбүз. Азыраак ишке да ашыктырды. Бул боюнча мен ош шаардын мэрине да кайрылганмын. Анан ал ушул мезгилде Айтмат Энтибаевич айтып калды, бирөөнү азыр мажбурласаң эле социалдык түйүндөргө алып чыгып ишет. Мени кыйнады дейт. Бир чарасын таап өткөрөлү деп өткөн жылы кайсы бир деңгээлде өткөрдү. Албетте ээге алмасы жок болуп калды, бирок ошол нерсе дагы бир сон демилге болду. Себеби журналист кыздарыбыз кийсе болот экен деп, мына өзүңөр баштап бир сыйра кийдиңер. Келгиле. Сиз бир күндү, мен бир күндү алып чыга берели, жумалыктарды алып чыга берели. Бул нерсе сакталыш керек. Себеби бул улут жок болуп кетүү, мамлекет жок болуп кетүүгө алып келет. Бүгүн мына уйгур элин аябай сыйлайм, маданияты түптүү эл, тарыхтуу эл мамлекеттүүлүгү сакталбай калгандыгы. Гректер дүйнөнү башкарып турган мамлекет өздөрүнүн ал түгүл тили сүйлөнбөй калды. Ошол элечек, калпак деген нерселер биздин баалуулугубузду сактайт, мамлекеттүүлүгүбүздү түптөшүнө баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо сыйлуу коногубуз менен маегибизде дагы да болсо уланып бермекчибиз. Биздин катарыбызга дагы жаңы кошулган көрүүчүлөр болсо, дагы бир коногубузду эсиңиздерге салып тааныштырып өтөйүн. Республикалык кыргыз тили коомунун вице-президенти, журналист Нуркыз Кадырбек кызы эжекебиз менен маегибизди уланып бермекчи. Нуркызчы, жаңы роликтен көрүп өттүк, айымдарыбыз ушул автоунааларда жүргөн. Негизи эле ушул элечек кийген айымдарыбызга автоунаа айдоо бир аз татаалдык жаратпайбы? Мен айдап көрдүм. Аябай сон болот экен. Ыңгайлуу. Анан калса аябай эле кыйын болуп кетип атса, машинага жеткенче могу элечектин үстү кеп такаясы менен алынат. Ала турса деле болот. Негизи жолтоо болбойт. Көрдүңүздөр, коомдук транспортто жүрүп атат, тамактануучу жайларга барып атат. Аны бир жапайы же бир өзгөчө адам катары караган жок, урмат менен карап атат. Ушул нерсе күнүмдүк нерсеге айланыш керек да. Келгиле ушул теледен пайдаланып, рахмат силерге ыраазычылык билдирейин. Ушул элечек күнүнө Оштон биринчи болуп патриоттук дем менен кабыл алып, ушуну жайылталы же эфирге келиңиз деген канал силер болдуңар. Түптүү тарыхы бар канал катары Ош ТВ каналга силерге, жамаатыңарга, жетекчилигиңерге ыраазы билдирейин. Жалпы журналист кесиптештериме кайрылайын. Ушул жумалыкты келгиле өзүбүз кийип, өзүбүздөн баштап жайылталы, себеби биз элдин көз алдындагы адамдарбыз. Ушул нерсе жайылтсак биздин коомго кошкон салымыбыз болот. Мына сизге да сунуштайм. Элечек аябай сонун жарашмак. Мен турмушка чыга элекмин дебеңиз. Эне болууга, жубай болууга сиз бүгүн даярсыз. Кудай бурса аракет кылабыз. Нуркызчы, бул жумалык мына кечээ күнү башталды дедиңиз. Анан буйруса бул жумалыктан кийин дагы кие берейин деген ниеттер бар же жумалык бүткөндөн кийин сиздер дароо таштап коесуздарбы? Ошол баягы ошонун баары көйгөйдүн баары ошондой болуп атпайбы? Күндүк жумалыкты кийип эле анан чечип коюп атабыз да. Анан ошол жалпы жайылтып аткан адамдардын, үйрөнүп аткан адамдардын арасында мен да бармын. Кийсе болобу экен депчи. Мурун кийип жүрүп анан кийгиле деп үйрөтүп чыккан адамдардан эмесмин. Анан ошого кийсе болот экен. Кийип жүрсөм кандай болот экен деп атам. Ал түгүл кечээ кыйналбайт бекем деп колумдагы көкүрөк балам менен көтөрүп чыктым. Аны менен деле болот экен. Аны эмизгенге деле, көтөрүп чыкканга деле, бакканга деле ыңгайлуу экен. Кез-кез кийип туруп анан биротоло көчөгө кийип жүрүүнү адат кылалы деген ниеттерибиз бар. Ушуну жайылталы. Анан көбүнчө бул элечек баласын чоңойтуп, уулун жайгаштырып, байынын жанында балпай отурган апаларыбыздын наркын көбүрөөк ачат. Ошолор күндө кийсе болот. Себеби эңкейип казан кармаган, жүгүрүп бала кармаган учурдан өтүп калды. Ошолордон анан бизге мындай нарк болуп калса жакшы болмок, ниетимде бар. Ушул жерде маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге болсо эркин микрофон узатайын. Жалпы ушул журтчулукту дагы да болсо ошол жумалыкка чакырып, дагы да болсо толугураак маалымат берип өтөбүз. Анан ошол менен жыйынтыктайлы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу калкым, журтум, ушул күндү көргөзгөн, ушул жумалык жөнүндө сүйлөткөн, элечекти кийгизген Аллахыма шүгүрлөр, мактоолор болсун.
аман бололу дегендей. Анан мен дагы бир жолу айтам, эч ким үчүн сыр эмес, эч ким мен менен талашпайт болуш керек. Кыргыз элинин баалуулуктарын, кыргыздын улуттук наркын, маданиятын, оюндарын, салтын көргүсү келген киши Кыргызстанга келет. Муну мыйзамдуу кабыл алышыбыз керек. Ошол нерсени жайылтууга, ошол аркылуу мамлекетибизди сактап, ошол аркылуу бир тууга биригүүгө аракет кылалы. Бул биздин ушундай бир эстүү дарган шум мезгилде, дүйнөлөшүү, глобалдашуу учурунда бир сонун эле кадамыбыз болот. Ошон үчүн мен ойлойм, энелер, апалар элечегибизди кийип, жайылтып, кийип эле тим болбостон ошонун наркына жооп бере ала турган бир тейде болсок сонун болмок. Азыр эле кыздарыбыз айткандай, элечек кийип алып, башты жерге тийгизип, далыны чайкап, ламбада бийлегенге болбойт. Ошон үчүн ушул нерсе менен өзүбүзгө дагы бир жоопкерчилик жайылтып, быйылкы мамлекеттик деңгээлдеги ыйман, маданият, адеп жылында балким жаңы жылда ар бир үйдө элечек менен тоскон энелер көп болсун дейле, бар болуңуздар. Сиз дагы эртең менен алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, жакшы маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билгизебиз. Биз дагы сиз айтып өткөндөй сунушуңузду дагы да болсо карап көрүп, эртеңки эфирде Баястан экөөбүз ушул кийип чыгабыз деп бир сөз береличи. Аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Мынакей биздин катарыбыз бүгүн дагы бир айымга толукталды. Рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыздын улуттук баалуулугундагы долту таңга салуу боюнча иш-чараларды эч качан токтотпоңуздар, ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, айсыз болсо эфирдик сапарыбызды ала карай улантабыз. Бир сонун музыкалык чыгарма жаңырсын, андан кийин кайрадан көрүшөбүз.